Бүгүн бүткүл дүйнөлүк кургагучка каршы күрөшүү күнүнө карата Каракол шаарында каалоочулар үчүн акысыз медициналык текшерүү акциясы жүрүүдө. Анда рентген аппараты менен өпкө текшерилип, жыйынтыгын кайрылгандар автоматтык түрдө алып жатышат. Биз Улукман дарыгер деген коомдук уюмданбыз. Бул акцияны биз деген областной центральный туберкулезный диспансерден чогуу өткөрүп атабыз. Биз деген ар дайым акция өткөрүп турабыз ушундай. Жети Өгүз районунан өткөрөбүз, Ысык Көл районунан, Ысык Көл областынын баарынан райондорунан ушундай акция өткөрүп турабыз. Анан мен бул жерден караколдуктарды чакырат элем, келип бул жерден бекер өтүп кетишиңиздерди суранат элек. Кургагучук илдетине чалдыккандар учурда көпчүлүгү толук бойдон айыгып кетүүдө. Бирок бул оору аныкталаары менен сунушталган дары-дармектерди убагында ичип өтүштүрбөө керек дешет дарыгерлер. Ысык Көл облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунун маалыматы боюнча, бул оору менен жабыркагандардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу азыраак 159 жаранды түздү. Ал эми ооруканада дарыланып жаткандардын саны 30дай. 25-жылы 159 адам ооруду. Бул салыштырмалуу 29 жылга караганда азайды да, 196 адам ооруган мурунку жылдары. Анан бүгүнкү күндө стационарда 35 оорулуу жатат, анын ичинен 5 оорулуу өтө оор акыбалда. Эгерде адам дарыланып, ошол айыгам деген ниет койсо, туберкулездон айыгат, анткени дарысы, 4 мал тамагы баары жетиштүү санда. Кургагучук оорусу бул жугуштуу инфекциялык илдет. Дарыгерлердин маалыматы боюнча 85% бул илдетте өпкө жабыркайт. Учурда кургагучуктун туруктуу формасы көбөйдү. Жазгүл Сатаева, Жолдош Тынчтыкбек уулу, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.